Урматтуу башкы катчы мырза, сизди жана Бириккен Улуттар Уюмунун делегациясын Кыргызстандын бермети болгон Ысык көлдүн жээгинде тосуп алганыма кубанычтамын. Сиздин Кыргыз жерине келишиңизди чыдамсыздык менен күттүк. Бириккен Улуттар Уюму дүйнө жүзүндө эң кадыр барктуу жана универсалдуу эл аралык уюм экендиги талашсыз. Бириккен Улуттар Уюмунун ишмердүүлүгү планетадагы бардык адамзат үчүн тынчтыкты жана гүлдөп өнүгүүнү сактоого, глобалдык социалдык, экономикалык жана климаттык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган. Быйыл келе жаткан сентябрь айында Нью-Йоркто келечек саммитти өткөрүү боюнча сиздин демилгеңизди толук колдой тургандыгымды билдирем. Мен бул иш-чарага катышууга даярмын. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болгондон баштап уюм менен кызматташуу тышкы саясатыбыздын артыкчылыктуу багыты болуп келген. Биздин өлкө Бириккен Улуттар Уюмунун уставынын рухуна жана тамгасына берилгендиги менен өзгөчөлөнөт. Кыргызстан бардык эл аралык милдеттенмелерин чын дили менен аткарууда. Мен Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюму менен көп тараптуу кызматташтыгын жогору баалаймын. Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюму менен долбоордук кызматташтыгы биздин мамлекеттин өнүгүүнүн улуттук артыкчылыктарына жооп берет. Өлкөнүн мамлекеттик саясатынын негизи болуп калган жана Кыргызстанды өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү улуттук стратегиясына киргизилген Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттарын жигердүү ишке ашырып келүүдөбүз. Биз тарабыбыздан 2023-2027 жылдарга Кыргыз Республикасында туруктуу өнүктүрүү чөйрөсүндөгү кызматташуу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун алкактык программасы, 2 жылдык биргелешкен иш планы жана туруктуу өнүгүү максаттарын каржылоонун комплекстүү улуттук механизмдери кабыл алынды. Ошондой эле туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашыруу боюнча жогорку деңгээлдеги кеңеш түзүлдү. Белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар Уюмуна 166 мүчө мамлекеттин ичинен 45-чи орунду ээлеп, туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашырууда олуттуу ийгиликтерге жетиштик. Биз азыр 2030 жылга чейин алдыңкы 30 өлкөнүн катарына киребиз деген амбициялуу максатты койгонбуз. Кыргызстандагы Бириккен Улуттар Уюмунун системасынын бардык жетекчилерине жана кызматкерлерине алардын активдүү ишмердүүлүгү жана жемиштүү кызматташтыгы үчүн ыраазычылык билдирем. Сизге Кыргызстандагы кырдаал, өзгөрүүлөр, өнүгүү жана келечектеги пландар тууралуу кыскача маалымат бере кетейин. Акыркы 3 жылда экономикалык өсүш орточо эсеп менен 7% түздү. 2023 жылы тарыхый этапты өттүк. Өлкөнүн ички дүң продуктысы 1 триллион 228 миллиард сомду түзүп, өсүү темпи 6,2% түзүп, өткөн жылдарга салыштырмалуу бир топ жогорулады. Ички дүң продукциябыз адам башына дээрлик 2000 акш долларын түздү. 2024 жылы ички дүң продукциянын өсүшү 259 миллиард сомго көбөйүүсү күтүлүүдө. Инфляция 2022 жылдагы 14,7%дан 2023 жылы 7,3%га төмөндөдү. Эл аралык валюта фонду Кыргыз Республикасынын экономикасы 2022 жылы жакшы көрсөткүчтөргө ээ болуп, 6,2 өсүү темпи менен 2013 жылдан бери эң жогорку көрсөткүчкө жетишкенин белгиледи. Өлкөдө бюджеттин эсебинен жүргүзгөн жүздөгөн мектептер, ооруканалар жана башка социалдык объектилер курулууда. Мугалимдердин, дарыгерлердин, пенсионерлердин артыкчылыктары көтөрүлүүдө. Экономикага инвестиция тартылып, ири ишканалар ачылып, энергетика жана транспорт тармагында жаңы аймактык долбоорлордун курулушу башталды. Энергетика тармагында Кыргыз Республикасы өзүнүн энергетикалык инфраструктурасын туруктуу өнүктүрүүгө жана модернизациялоого жигердүү кадам таштоодо. Кыргызстан бүгүнкү күндө региондогу гидроэнергетика рыногунда таанылган лидерлердин бири жана энергия өндүрүү боюнча жогорку потенциалга ээ. Кыргызстан өнөктөштөр менен бирге Борбордук Азиянын энергетикалык системаларын Түштүк Азия менен байланыштырууга багытталган Каса 1000 долбоорун ишке ашыруунун үстүндө иштеп жатабыз.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу Кыргызстан үчүн чындап эле бул өтө чоң маанилүү окуя. Бул долбоор өлкөлөр ортосундагы экономикалык байланыштарды чыңдоого гана жардам бербестен, аймактагы инфраструктураны өнүктүрүүдө маанилүү кадам болуп саналат. Бул катышуучу өлкөлөрдүн ортосунда тезирээк жана натыйжалуу соода жүргүзүүгө, экономикалык өсүштү стимулдаштырууга жана технология менен тажрыйба алмашууга көмөктөшөт. Кошумчалай кетсек, мындай масштабтуу инфраструктуралык долбоорлор аймактагы калктын иш менен камсыз болушун жана жашоо деңгээлин жогорулатууга жардам берет. Биз тышкы саясатыбызда Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташууга өзгөчө көңүл бурабыз. Дал ушул биздин аймакта Улуу Жибек жолунун маанилүү жолдор өткөн, чыгыш менен батыштын ортосунда эл аралык соода жана маданий алмашуулар дагы болгон. Бүгүнкү күндө Борбордук Азиянын лидерлери аймактын бул тарыхый ролун кайра жандандыруу зарылдыгы боюнча болуп көрбөгөндөй биримдиктебиз. Өткөн жылы Кыргызстан менен Өзбекстан мамлекеттер ортосундагы мамлекеттик чек ара маселеси мыйзамдуу түрдө толугу менен чечилди. Биз Борбор Азиянын лидерлери үчүн гана эмес, бүткүл дүйнөгө жакшы үлгү көрсөтө алдык десем жаңылышпаймын. Албетте, тигил же бул мамлекеттер менен элдердин ортосундагы чыр чатактар көп учурда чечилбеген чек арадан келип чыгат. Кыргызстан, Тажикстан менен болгон мамлекеттик чек арасында дагы маселелерди чечүүнүн үстүндө жигердүү иштеп жатабыз. Биздин өлкө ар дайым бардык маселелерди тынчтык жана дипломатиялык жол менен чечүүнү жактап келгенбиз жана ошол жол менен Кудай буйрса жакын арада Тажикстан менен дагы чечебиз деп турабыз.